Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров 17 июнда мен макул эмесмин кыймылынын жыйынын өткөрүп, өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал боюнча пикирин билдирди. Мадумаров элге кайрылып, өлкөдөгү болуп жаткан саясий окуяларга кайдыгер карабоого чакырды. Экс-президент азыркы президентти легитимсиз деп жарыялады. Биз сиздер менен бирге 2017 жылы президенттик шайлоону мыйзамсыз өттү деп жарыялаганбыз. Анда эмне үчүн укпадык? Ошол мыйзамда көрсөтүлгөндөн башка акча суудай агып жатканын айтпадык беле? Мен туура эмес айтып жатамбы? Эгер туура болсо үн катып койгулачы кыргызстандыктар. Интеллигенттиң же аксакалың же акын жазуучуң үн ката албайт. Эмне болгон эл болдук? Башка мамлекеттерде туура эмес иш болсо эл чыгып акырын ордуна коюп жатат. Ал буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаев менен бирге тургандыгы жөнүндө сөздөрдү төгүндөгөн. Мадумаров 2017 жылы президенттик шайлоого катышкан. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 2020 жылы боло турган парламенттик шайлоодо өзүнүн платформасы менен чыгарын билдирип жүрөт. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин аппараты Конституциялык палатанын ишине кийлигишип, көрсөтмөлөрдү берчү. Бул тууралуу Жогорку соттун Конституциялык палатасынын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова билдирди. Эскерте кетсек, бүгүн Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратуу үчүн күнөө коюу боюнча түзүлгөн Жогорку кеңештин атайын комиссиясынын кезектеги отуруму өттү. Мен иштеп турган кезде президенттин аппараты жана андагы аткаминерлер Конституциялык палатанын ишине аралашып, ар кандай жолдомолорду керек болсо кат түрүндө жөнөтүп турчу. Албетте аларда Атамбаевдин колу коюлган эмес, бирок анын палатадагы өкүлү Мурат Укушевдин кол тамгасы менен келчү. Менде тиешелүү документтер бар. Бирок мыйзамдын бир дагы нормасында президенттин өкүлү болушу керектиги тууралуу айтылган эмес, деди Сооронкулова. Ошондой эле 2015 жылы мындай башаламандыктан тажаганда журналисттерге ачык интервью берип, бийликке жакпай калгандыктан кызматтан кетирилгенин кошумчалады. Эске салсак, 2015 жылы Кыргызстандын соттор кеңеши Конституциялык палатанын соту Клара Сооронкулованы кызматтан четтетүү боюнча сунушу менен президентке кайрылган. Кеңеш мындай чечиминде баш мыйзамдын соттук өзүн билемдик уюштуруу жана судьялардын статусу жөнүндөгү 28-29 беренелерине таянган. Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратуу үчүн ага каршы күнөө коюу маселеси боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Сооронбай Жээнбеков 2017 жылдын 15 октябрында президенттик шайлоого КСДПнын атынан чыгып жеңишке жетишкен. Президент болуп жаңы эле кызматка киришип жаткан мезгилде Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсү мен үчүн күтүүсүз болду. Мындай пикирин өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков 24 KG маалымат агенттигине берген маегинде билдирген. Президентке 20 жылдан бери уланып келе жаткан Атамбаев менен болгон ортодогу достук мамиле эмнеден улам сууп кеткени тууралуу суроо берилген. Мени кандайдыр бир үчүнчү жактардын колу менен жетелеме жетекчиге айлантуу, мени башкаруу аракеттери Атамбаевке дагы, адам катары да, экс-президент катары да, партиялаш катары да ар намыс алып келбейт. КСДПнын съезди учурунда мени коррупция жана ТЭЦтеги авария боюнча күнөөлөдү. Иш-чарага Ош облусундагы партия бөлүмдөрүнүн өкүлдөрүн киргизбей коюшту. Алар партия үчүн да, Атамбаевдин өзү үчүн да оор учурда жанында болушкан. Кескин өзгөрүүгө абдан таң калдым, деген Жээнбеков. Өлкө башчы экс-президенттин эмнени каалап, эмнеге умтулуп жатканына түшүнбөй койгонун айтат. Ал ортодо 20 жыл тууралуу көп айтат. Мындай караганда мен деле ошол учурда жөн эле отурган жокмун да. Биз партиялаштар менен биргеликте партиянын позициясын Ошто, Жалал Абадта, Баткенде бекемдөө менен алек болдук. Кыйын учурда өзгөчө өлкөнүн түштүк аймагындагы тоскоолдуктарды жеңүүдө мен дайыма жанында болдум. Керек болсо жанында киши калбай калганда, коркутуп үркүтүүлөргө карабай, мен жанынан карышчылган эмесмин, деди өлкө башчы. Жээнбеков 2009 жылы президенттикке КСДПдан талапкер болуп чыккан Атамбаевдин штабын жетектегенин, ошол учурдагы режимден коркуп Атамбаевди колдогондор жок эсе болгонун белгиледи. 2010 жылдагы июнь коголаңында өлкө биримдик үчүн карьерам эле эмес, керт башымды да тобокелге салдым. Төш каккылай бергим келбейт. Бирок чындык ушундай. Атамбаев муну жакшы билчү, билет дагы. Саясий технологдору мени саткын деп атаганды жакшы көрүшөт. Убакыт баарын өзүнүн ордуна коет. Досум партиялашым дегенге жакын, бирок достор менен партиялаштар мындай кылбайт, деди мамлекет жетекчиси. Эскерте кетсек, Сооронбай Жээнбеков 2017 жылдын 15 октябрында президенттик шайлоого СДПКнын атынан чыгып,
жеңишке жетишкен. Кызматка расмий түрдө 24 ноябрда киришкен. Атамбаев Алмазбек Шарсенович зор эрки менен өлкөбүздө жаңы саясий маданиятты калыптандырды. Кийинки муундарга үлгү болгон кадам жасады. Көптөгөн башка мамлекеттерге Кыргыз элинин эркиндикке болгон умтулуусун даңазалап, чыныгы демократ, улуу инсан экендигин дагы бир ирет дүйнө жүзүнө далилдеди. Өз тарыхыбызга, маданиятыбызга, каада салттарыбызга, элдин ишенимине таянган бийликти түптөдү. Мекенине ак эмгегин арнаган, Кыргызстанды өнүгүү жолуна алып чыккан урматтуу Алмазбек Шарсеновичке таазим кылып, элибиздин атынан терең ыраазычылык билдирем. Siz başta bergen Kırgız köçü öz yolun ulayt. Kırgızstanımızga, elibizge aruu tilek, adal mehnat menен ötöp bergen ak kızmatığınız, erdiginiz, akılman körögöçtüğünüz üçün siz Kırgız Respublikasının batırı, en jogorku артыкчылык darajası Akşumkar özgöçö belgisine tatırtısız. Sizge elibizin atынан çoğ sımık menен tapşıram degen ümittömün. Президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи жарлыгым ушул жарлык болот. Урматтуу агай туугандар. Ысык-Көл облусундагы түп кеген жолун 12 жылдан бери салып жаткан жумушчулар 18-июнда нааразычылык акциясына чыгышат. Бул тууралуу Terra Employment Group жол салуучулар компаниясынын башкы директору Динара Мотураева билдирди. Анын айтымында каржылоо өз убагында болбогондуктан 12 жылдан бери 76 чакырым жолдун 39 чакырымы гана бүткөн. 2007 жылы Транспорт министрлиги түп кеген жолун салуу боюнча тендерден утуп алган. Анда 76 чакырым жол 3 жылда бүткөрүлүшү керек болчу. Бирок каржылоо өз убагында болбогондуктан иш толук аткарылбай жолдун 39 чакырымы гана бүттү. Негизи мамлекеттик баланска өткөрүп бергенден кийин 5 жылга кепилдик беребиз. Бирок 12 жылдан бери жол бүтпөй, баш жагы кайра бузулуп чыгым тартып жатабыз, деди Мотураева. Ал ошондой эле каржылоонун жоктугунан 50 даана техника, 100ден ашуун жумушчу иши жок калганын кошумчалады. Долбоор боюнча 39 чакырым жолго жол белгилерин, жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар, аялдама орнотуу үчүн дагы 200 миллион сом каражат керектелет, деди Мотураева. Өзгөн шаарында тургундун үйүнөн 380 миң накталай акча менен 1 миллион сомдук алтын буюм урдоого шектелип 5 киши кармалды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине облустук милициянын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында окуя үстүбүздөгү жылдын 28 мартында болгон. Өзгөн шаарынын 51 жаштагы тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Криминалдык милиция кызматкерлеринин ыкчам иш-аракеттери менен шектүү катары 5 адам кармалды. Өзбекстандын 59 жаштагы Жалал Абад облусунун 24 жаштагы 2 тургуну, ошондой эле Өзгөн районунун 47 жана 43 жаштагы 2 жашоочусу уурлукка шектелүүдө, деди Ашырбаев. Маалымат катчы кошумчалагандай, шектүүлөр буга чейин терроризм актысы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасоо, алдоо же ишенимден кыянаттык менен пайдалануу аркылуу мүлктүк зыян келтирүү, өзүн билемдик, улуттук, этностор аралык, рассалык, диний же регион аралык кастыкты козутуу боюнча сот жоопкерчилигине тартылган. Алардын жашаган турак жайын тинтүүгө алган учурда алтын буюмдар далил катары табылган. Учурда кылмышка шектүүлөргө карата кылмыш жаза кодексинин 200 беренеси уурдоо менен кылмыш иши козголуп, сотко чейинки иштер башталганы айтылат. Өзгөн райондук соту шектүүлөрдү 2 айга камакка алуу чечимин чыгарып,
Алар Ош шаарындагы тергөө абагына киргизилген.